Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшеновдун Жумгал районуна болгон иш сапары 10-11 июнь күндөрү башталды. Ал алгач район аймагындагы курулуп жаткан түндүк-түштүк альтернативдик унаа жолунун курулушун көрдү. Андан соң райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында жергиликтүү тургундар жана активисттер менен жолугушту. Жыйында курулуп жаткан жолдун сапаты, жумушчулардын эмгек акыларынын берилбеши, жолдо иштеген техникалардын ижара акылары, оор жүк ташуучу унаалардын салмактарын аныктоочу таразадагы коррупциялык иштер менен курулуштагы көзөмөлдүн начардыгы айтылды. Аны менен катар жол салынуудагы долбоорлорго айыл ичи менен өтө турган участкаларда жер алдынан мал жандык айдап өтүүчү өтпөктөрдүн суу түтүктөрүнүн алынып өтүүсү кирбей калганы айтылып, айрым тургундар тарабынан бир топ сын пикирлер министрдин короосуна жаады. Андан тышкары жарандык коомдун көзөмөлүн болушу жана болбошу тууралуу район акими менен министрдин ортосунда түшүнбөстүк орун алды. Жыйындын соңунда министрлик тараптан алгылыктуу иштер аткарылып, айтылган сын пикирлер эске алынары белгиленди. Асфальттын калыңдыгын айтып 9 см, шыманы 4 см, 10 см-ден бардыгы технологический циклдердин баары сакталып, жана ошол нерселерге азыркы күндө подрядчигибиз ошол азыркы акыбалга байланыштуу келе албай атат. Бүгүн эртең келет деп чечилген вопрос суроо чечилип атат. Булар келсе эле биз обсервациясы вопрос чечилгенден кийин жумушту толук баштайбыз деп күтүп атабыз. Толук баштаганда толук мүмкүнчүлүгү бар. Булардын технологиялары ишке каникулга кеткен кезде консервация жасап кетишкен, консервация баары бүгүнкү жумуштарды кечиктирүү биз сөзсүз тез кетиш керекпиз. Пландагы жумуштарды толугу менен аткарыш керекпиз. Балкалардын узундугу бул эң кыскасы 20 метр, анан 30 метр, анан 40 метр. Бизде балкалар эми табараз деп койган эң чоң узуну 18 метр болот. Булар мындай пустотный балка да, ичинде пустота, трапециидальное сечение, предварительно напряженный. Ошон үчүн биздин Кыргызстандын фотографурлардын, жолчулардын практикасында мындай көпүрөөк болгон эмес. Ошон үчүн биз тигладистерден үйрөнүп атабыз, жана саматта айткандай. Ошол эле кезде буларды көзөмөлдөп, өзүбүздө мындай тажрыйба алып атабыз да. Узундугу канча болот? Ошол бирөөсүнүн биринчи көпүрөнүн узундугу 1076 метр, экинчиси 396 метр. Сваялар 40 метр. Да. Жер насында 40 метр. И опоралары тоже где-то 36 метрге чейин. 36 метрге чейин, ну почти 40 метрге чейин барат. Дагы бир түндүк-түштүк альтернативдик жолдун дагы бир проектлердин бири бул фаза 3, 159 километрден 180 километрге чейин. Бул Таш Баш Кууганды деген айылдан Кызыл Жылдыз деген айылга чейин. Бул жерде азыр коронавирус инфекция Кыргызстанда болгонго тийиштүү кичине жумуштар токтолуп калды. Ошого карабастан азыр ушул контракт 2019-жылы колго коюлган. Мына быйыл 20-жылы ал жака ушул проектке атайын мобилизация болуп, техника, ошондой эле топографический съемка болуп атат. Боло турган иштер болот. Быйыл ошол жумуштарды аткарып өтсө, 2 жылы толук кандуу иштер башталат. Өзүңөр билесиңер, бизде ушу апрель айында өкмөт тарабынан атайын буйрук кабыл алган. Ошо буйруктун негизинде альтернативалык ушу түндүк-түштүк жолуна где-то 450дөн баш көп адам тартылыш керек эле бул жака. Азыр бул маселе чечилип, мына жакынкы арада ушу China Road деген компания аркылуу жана башка ошо авиакомпаниялар аркылуу чечилип, ушул жака азыр ошол жана специалисттер келип, ушул объектлерде толук кандуу иштер башталат. Министрлер жабыркы келбейт. Мына сиз келсеңиз жол түртүлүп калат. Жөн эле ушул бээ өзүнүн күчү менен түртүп атып жаптан сүйдүп аттык элек. Азыр 1 саат боло элек укканыбызга сиздин келериңизди. Анан баягы илгерки эле бюрократизм бар экен деп атабыз эми. Премьер-министр келгенде, президент келгенде ушу жол түртүп калчу эле. Сиз келип атсызбы да көрсө. Эми ушуну тыштап эле бир жакшынакай бир пландуу иш-чара менен эле ишти алып барсаңыздар да. Анан эми могу түндүк-түштүк жол боюнча мына жаңыдан баштаганда, былтыр баштаганда ошонун представителдери келип, мына биз өзүбүздүн техникаларды алып келебиз. Бөлөк жактан алып келебиз. Баарын кыйнатабыз, ойлотобуз деп мына Баш Кууганды айылында бир жакшынакай ир отуруп түз кеңешип жумушту баштадык эле да. Анан эми андан кийин бүтүн эле ошо баягы Кыргызстандын эле
Nöbet şörtөйлөр bir техникаларын алып келип койду. Ушул жолдун салынышы боюнча абдан чоң биздин көйгөйүбүз бар. Ошондо жогорку кеңештин депутаттары келди, эки жолу келип кетти, Шыкмаматов келди, бир топ кишилер келди, сиздерге салам айттырдык. Мына быйыл биз март айынын башында айдык кеңештин төрагалары чогулуп алып бардык эле, сиз жок экенсиз. Кабыл ала турган киши жок, биз сиздерге кире албай калдык, жол маселеси боюнча да барганбыз. Анан эми ушул жолдун салынышы өтө кейитет да. 141 миллион доллардык жолду 41 миллионго берипсиздер. Суммасын абдан аз берипсиздер. Мөөнөтүн абдан узак коюпсуздар. Өзлөрү пара берип, пара алган бир кокуйлар экен. Алматыда бир чыгы бар экен. Кыргызстанга келгенде мынакей зам министрлер камалып атат. Анан ошого карабай берип коюп, эми жылышы абдан начар. Мына аким айтып кетти, 2 миллион сомдук зарплатасы бербейт. Ушу жылгагандан ушуга барып иштеп атат. Күндүр-түндүр үйгөсүнөн неметип, талага жатып конуп иштеп атышат. Ушул жердеги балдар, жергиликтүү адамдар өзүнүн зарплатасын албайт. Мына министр шуну билет болушубуз керек, кантип эле билбейсиз. Чырылдап эле да. Девулуктар ошол субподрядчиктердин техникасын каматып коюп, мына жаңы эле алышты. Мына солярка берели, ал берели, бул берели. Эмне үчүн айдын акчасын бербейт? Акчасы төлөнүп атса, доллар менен төлөнүп атса. Мындай бир жакшынакай бир трезвый бир карап, сиз жаңы министрсиз да, ушундай көйгөйгө уруксат бербесеңиз. Мына биздин жаштар комитети деген бар. Марат Оторбаев деген. Şu жолдардын баарын кыдырып, абдан интересовать этип, жаш балдар көп бир топ маселелерди көтөрүп жүрүшөт да. Сизге чейин жана барбаганы менен мына жергиликтүү кеңештин депутаттарына кайрылышат. Бай биргелешип туруп биз тетиги министрге чыкпайды, митпейли, батпейли. Жолубуздун баары бузулуп атат. Салынган жолдун баарына тең особый контроль деген мындай болбой калды. Чорныйлар өтөт экен, красныйлар өтөт экен дегендей, аны контролдош кыйын болуп калды. Мына буга чейин ар бир эле машинадан 200 сомдук акча алып атты. Квитанцияга бергенге берип, бербегенге бербей. Мына сиз токтоттуңузбу же сизден урмук токтотту, азыр токтоп калыптыр. Бирок аны контроль болгон жок да. Же акчага тоюп, же эл билип калды деп туруп токтотуп койду. Ушуга окшогон бир бежоопсуз бир немелер болуп атат да, министр. Ушуну бир көңүлүңүзгө алсаңыз. Ушу ар бир айдын чеги бар. Ошо чегине чейин иштелгенде Ошерекинин подоходтун налогтон түшө турган налогдор бар. Ушунун баарын өзүм билемди кылып эле чаяк айына чүрүп атышат. Же налоговый инспекциянын начальниги бизге чүрөсүңөр деп кичине неме кылып атабы, ага каратпай туруп ар бир айылга чүрүп бериңиз. Анткени чаяк айыл датасынан чыккан айыл. Өзүнө тиешелүү налогун түшүрсүн, калган айылдар өзүнө түшсүн. Анан жанагы асфальттар бар, жолдун үстүндө эски асфальттар. Ушуларды дагы талаага төгүп салып атышат. Эми ошол айыл өкмөтү аларга карьер десе карьерин берип атат. Эмне десе ошол өзүнүн колунан мүмкүнчүлүгү бар жерлердин атып алган тиешелүү жерин көрсөтүп берип атат. Жардамды аябай эле атышат. Ал жердеги тартиптин сакталышына дагы коомчулуктар аны көзөмөл болуп атат. Ушунун баарын эске алып, ошол айылга тиешелүү налогдордун өсүн түшүрсөбүз. Мындай болот деп мен баарын айта албайм, особенно налогдор боюнча. Карыздар боюнча ал көйгөйдү билебиз. Где-то бир жума мурун министерствода уже ошол боюнча бүт эмелерди чакырганбыз, чакырып чогулуш өткөргөнбүз. Ал жерде Тадини, субподрядчик. Карыздар субподрядчиктин Енисей строй, да? Енисей строй деген компаниянын карыздары, анын Енисей строй сатылып кетти. Башка эмеге. Аны ошол айтылдыбы, айтылбадыбы, ошо Енисей стройдун карыздары экен. Биз эметсек Тадининин Енисей стройго карызы жок экен. Министерстводан Тадиниге карыз жок. Это вот Енисей сатылып кетип, ошол карыздарды же айттыбы, айтпадыбы биз талап койгонбуз. Алар ошол жерде айтышкан 2 жуманын ичинде зарплата менен биринчи зарплатаны чечебиз деп. Министерстводан айтышкан, экинчи этап менен арендага дагы карыздар бар экен, аренда техники. Экинчи этап менен ошону замминистрдин эмеси менен совещание
жыйын өткөн. Ошондо анан биринчи маселесин айлыктарын жабылыптыр. Элдин айлыктары жабылды деп эметишти. Анан аренда боюнча азыркы маселе менен азырдагы субподряд Тадиния менен сүйлөшүп келдик. Ал жерде мындай да төлөнбөгөн Енисей стройго төлөнбөгөн акчалары бар экен. Былтыр жасалган жумуштар боюнча ошону азыр тактап канча акчасы калды, Енисейдин канча акчасы калды, ошону тактап баарын эметип алгандан кийин ошол акчаны биз биринчи ирет өткөндө ошол жыйында сүйлөшкөн, ошол Енисейге төлөбөй, ошол министрликтин көзөмөлдүгү менен ошол арендаторлорго список менен аракет кылабыз төлөгөнгө. Арендаторлорго түздөн түз министрлик алдамчылыкта. Эмнеге? Эмнеде? Ал фирманы кантип сатып бер деген каршысыз. Жок, ал фирма сатылган жок, ал жерде ээси өзгөрүлдү да, ээси өзгөрүлдү. Фирма турат. Өткөндө ошол жөнүндө сөз болгон. Жаңы ээси келип, ошол купля-продаж деп коет, контрольный пакет акций. Ошону өзгөртүп атканда мурунку ээси айтпаптыр. Ошондой карыздары бар экенинчи. Анан сатылып бүткөндөн кийин анан ошол маселе чыгып атпайбы? Анан азыркы ошо Енисейдин калган жумуштарынын акысын тактап туруп, жакын арада такталат, айдын ортосуна чейин буйруса деп сертификат келсе министрликке төлөнгөнгө. Ошол Енисейге караштуу акысын министрлик өзүнүн эмеси менен жоопкерчилиги менен арендаторлорду чогултуп төлөп бергенге бир жок, төлөйт. Болгон акчасы. Азырынча болгон акчасын. Жок, акчасы бар. Бирок канча көлөмү канча экенин азыр тактала элек. Азыр мына ошону эметип атышат. Анан калган акчасы кала турган болсо, ал жөнүндө өткөндө түз эле айтылды Енисейдин жаңы ээсине. Өзүңөр аракет кылып, эски ээсинен өндүрүп алгыла. Өндүрүп аласыңар, анда силердин техникаңарга биз эми только милицияга, прокуратурага кайрылабыз, башка жол жок. Мисалы, Минтраф көзөмөлдү албайт экенсиңер. ДУ же УКУ жок экен. Бу жерде мисалы Тодини келип атабы, Чайнарбот келип атабы, булар деген түзмөтүс тияктан, Турциядан, Англиядан алып келип атат, туурабы? Ошондой атабы азыр. Көзөмөлдөгөн органчы. Анан айырда Енисей айтып атат, биз акчаны беребиз деп атат, техниканы. Просто бизге Тодини бар, 2 айдын айлыгын берсек, 2 ай жолдо. Айырда Тодини айтып атат, биз акчаны бере албайбыз, анткени силер начар салып турсаңар, биздин жанагы консультанттарыбыз чалдап келген. Жарак иштеп атат, ошон үчүн биз жолду өткөрө албайбыз деп туруп 1 топ миллион бербей атат Тодини Енисейге. Мисалы, бу жерден суроо жаралып атат да, эмнеге ошо убагында караш керек болчу да? Ооба, биз тиле көрүп атып, момундай болгон таштар төгүлүп атат мисалы. Андай болбойт, туурабы? Кичинекей төгүлүш керек экен. Ошон барып турат азыр мына жерде. Каштаганы көтөрүп салдыңар, 80 деп коюп баш 2 метрге чейин көтөрүлдү. А жерде азыр эле мисалы бизде КАМАЗ кентер көп, мисалы көмүр ташчы автоунаалар бар, алар чыга албайт. Бул жол менен вообще чыга албай, пробкалар болот да бу жердечи. Эмнеге ушу көзөмөл кыла албайсыңар да ушуга эле суроо. Мисалы бу жерде анык эле болуп атпайбы, Тодини сүйлөшүп алгандай эле болот. Консультантына келет, мына өткөрүп албагыла 2 айдан. Алар өткөрүп алган жок. Убагында өткөрүп албаш керек болчу. Дейли ошондон чыгылдап атат. 2 ай иштегендин ичинде ошо жумушчулардын айлыгы бар. Техника беришкен, мисалы кредит алып, алып киргизишиптир элдер. Азыр кредитин төлөй албай, үйлөрүн алдырып ийген коркунучта турат да. Мисалы бунун баарын алдын алыш керек өкмөт, туурабы? Көзөмөлдөчү органда жок. Бу жерден хотя бы мисалы анда коомчулуктан көзөмөл коюлат, облустан келген мониторинг жүргүзүп берели. Кайра үстүн касып туруп, өзүбүздүн кемчиликтерибизди өзүбүз оңдоп кетебиз. Жок, эми азыр ошол кемчиликтери азыр чыгып атат да. Технадзор аяктагы баштады бүгүн. Жок, жок, Енисей технадзорго ошол технадзор жумуштарын биз бул жумуштарга акча төлөп бербейбиз деп айтылган да күзүндө. Жумуш жасалып аткан учурда айтылган.
бул жумушка акча төлөнбөйт. Туура эмес болуп атат дегенде, Енисей биз аны жазында текшерип, кайра оңдоп, чоң таштарын терип, оңдоп, ордуна келтирип коебуз деген. Аны өткөндө айтылды да. Инженер консультант деген бар. Кананда Ошол кол койбойт. Мону жасамайынча кол койбойт. Процедурасы мындай экен да, өткөндө ушу жаштарды алып аткан кошо, негизинде бул кишилер болуп отурганбыз да. Мындай экен. Жазалган ишке технадзор кабыл алат экен, макул. Ушу жараты болду деп. Ошондон тойун төлөп берет экен. А жана айтып аткан сумманы технадзорлор кабыл албаган. Бул жана жасаган иштерге туура эмес. Кайра болот. Ошон үчүн тойун төлөйбү. Туура эле мына карагандачы. Жазаган ушу туура эмес болгон үчүн төлөйбү. Азыр тойун айтып атат, ал туура эмес жазап койгондуктан биз аны акчаны төлөбөйбүз. Ошолордун бул кайра жазалган. Кандай? Кайра жазалган. Анан булар кайра аны алып кайра булар жазайт экен да. Тойуну азыр тоюнду жазайт экен, технадзорлор ошо жооп берет да. А биз дагы технадзорлорго айттык мына. Башка тууар менен жооп берди. Сиз айткан жана сас болуп аткан башка таш, мен багытта мына барактар кошо отурду. 2-3 балат бар отурду ошол жерде. Баарын жеткирип айттык. Ошол жерде технадзорлор айтты. 100 күнү болуп кетти. Жанагы экөөнүн талашындагы жер акчасы. Тоюну менен тиги Енисейдики. Аны биз жаратып алганбыз. Кабыл алган эмес. Ошон үчүн ал акча төлөнбөйт деди. Өзүңөр айтпады. Тоюну акчам карызым жок алат. Ал кандай иш жасаганын билбейм болду. Ben aytам белгиле органдар көтөрдү. Ошол симпатиясына берели, сотуна берели. Ошону териштирип тактап берсин. Бүгүнкү күнү биз аны териштирип тактай албайбыз. Эки эменин ортосунда келген анан тиги Енисей ойнот берет экен да. Мен билбейм, ал эски карсы болчу. Мен жаңы сатып алдым, отуруп берет экен да. А самом деле сиз айткандай ал бири-бири менен келишип алды да. А биз ошол жерден сурасак айтып атат, да, мен каршы бар экенин билгем. А тиги тойдун эмне айтып атат эмне? Biz aklı kılmamız dedi. Protokolumuz var. Eki oturumuzduk durup, eski benim canlı oturup durup. Karısına taktaştığımız var mı degende, ova taktaştık, birbirimiz bilen taktaşalım, bileyiz karşılıkta aytkan. Anam men jedekisinden suradım oşoda, Eneseydi canlı çekilsin. Siz bilet turbaysiz, anam ne berdi çarıp tutasiz. Anda organlarga da kayıqaldı, en жақсы жол ошол болду. Ana бул жерден азыр жана самбачаны чечип алдык. Органlarda çeçe albaytan 5-6 yıl sürüp жүрөт. Саламатсыздар. Азырда мен көрсөткөн инженер консультанты качествосын карай турган инженерге, ол сиз айткан саз жерлер бар берди. Ошону жакшылап көзөмөлдөө. Биринчи бизде качество. Биринчи орунда. Ошонун жумуштарын, дренажный жумуштарын кандай толугу менен жасалсын. Азыр эле ошону айтып келдим. И биринчи орунда качество болсун. Жанагы мен айткан сөздү дагы эсиңизге алып койсоңуз, Койрукчук айдын жанындагы. Анан Жумгал айдын жанында эки жерде бар болчу. Мынакей аким абдан жакшы билет. Жазында биз бир ай токтотчу ушу көмүр ташууду. Анан сизден бир жооп ала албай калдым. Особый контроль боюнча. Мына биздин жаштар комитети, жергиликтүү кеңештин депутаттары биз ошого барып алып өзүбүз контроль жасайлы дейт. Мыйзамдык укугубуз жок. Министрге кайрылалы. Эгер министр макул болсо, биз өзүбүздүн өкүлүбүздү коелу. Кошуп. Анан сиздерге мисалы эл ишенбейт. Мисалы көрүп атабыз. Мына чорныйлардын баары былчыта коолор менен алып кетет. Прицеп менен эмес менен анан бечаларды келип алып үстүн түшүрүп чүрүтүп атат. Туура. Яктан тиги чоңдор менен уже айтып, жакшы айтып, жаман айтып, уруштук, эмелерди окуп атасыңар, кармалып атышат. Туурабы? Кармалып атышат. Ошентип тазаланат экен да. Мен бүт губернаторлорго кат жазгам. Жолдун эң биринчи заинтересованный сторона жол сактап калыш үчүн это жергиликтүү органдар, губернаторлор, акимдер. Ошол жерге жазгам мен. Ошол жерге жазгам. Коомчулуктан совет жасап туруп көзөмөлгө алгыла деп. Весовой постторду. Мыйзамдуу көзөмөлгө уруксат бериңиздер, биз кошобуз. Жаштар комитети бар. Общественный надзор кылгыла. На аким менен чогуу же өзүңөрдүн өкүлүңөрдү, жаштардын өкүлүн алып барып коюп
текшерткиле, биз ага наоборот ошенткиле деп атабыз. Мен ошентип кат жазгам. Мыйзамда аткаруу ошол жерде инспекторлор турат. Как нужно туруп, болбосо обращение этсин на органдарга. Сиздин андай берип койгонуңуз болбойт. Мы можем сделать общественный совет. Азыр 5-6 группаны түзүп турганда отургузуп коюн ар кайсы жерге. Сиздерде конкретный четко жазылганда положение бар. Ошо менен иш алып барып берсин. Болбой башы берсин мынакей. Бизде СМБ турат, прокуратура турат, тиги РОВД турат, финполиция бар. Ошолорго берели, чара көрөлү. Анан антпейлерин силер акимдер карап койгула, мынтип койгула деп. Жо, не то что карап койгула или карап тургула постоянно. Бирок иногда андай кылабыз. Каршы эмеспиз. Ошол биздин балдар жүргүзүп атат. Бирок карап койсо болот. Кандай конфликт чыгарын кандай билесиз да. Ал жерге баргандан баары тең тор эмес эмелер болуп кетет. Ошон үчүн сиз жакшылап туруп көзөмөл кылып берип эле айтыңыз мынакей берсин. Азыр бүгүнкү күндө мына туктуур айтып атат. Коолор 44 тонна положено болсо 50-60 миң өтүп атышат. 50-60 тонна менен. Анан бул кишилер айтып аткан туура да, жөн кишилик өткөн жок да. Ошол эле айтып аткан адамдардын эмелери өтүп атат. Карапайым киши кыйналып отуруп атат. Шуну өзүңүз мына көйгөйүңүздү карагандан кийин весоговориттанды күчтөп бериңиз мына. Биз сизден болгон жардамыбызды беребиз. Сиз кандай айтсаңыз ошондой. Дагычы мен суу чарба башкармасынын башчысы болом райондучу. Бизде да бир чоң проект боюнча жана Кашкагыянын үстүндө жана поле турбайбы тала. Ошол жерден бар быйыл освоение ошол жерге 40 километр канал куруп, ошол жерден жана жолдун ылдый север жагына эме өтөт, юг жагыначы тиги эме өтүш керек жанагы водопропускной трубалар коюш керек да. Тил жерде азыр 300 иштүүчү жер бар. Аны деген мына мореки пикетаж менен километр менен көрсөтүп силерге 18-жылга ат жөнөтүлгөн. Мен былтырда келгенде айткам. Анан ошол экилерди биздин азыр эле главный инженер проекти менен сүйлөшсөм айтты, биздин проект бүтүп калган. Если вы заплатите деньги, мы построим деп айттыр депчи. Анан тиги жанагы ирригационный сеттер бүтсө, суунун баары келип туруп жана жолду бүт каптайт да. Это один вопрос. Экинчи вопрос ошол жерден астында жана жаңы освоение турган жерлерге сууну алып өтүш керек. Анан ошол экини дагы мен өткөндө да айтсам, муну дагы тиги эмеге кайрылга деп койгон. Тиги министерствого депчи. А мореки кат силерге берилген. Тиги директор департамент дорожного хозяйства депчи. Анан ошол экини да бүт контролго алып, көзөмөлгө алып берсеңиз. Анан эгер эртең курулбай калса, жанагы азыр эмени прокладывать этип атасыңар. Ошол эки ал жерде по пикетам, по километрі бүт көрүнүп турат. Ошол жерде жана водосбросной 2 жерден өтүш керек, и 3 жанагы оросительный эме өтүш керек да. Ошондо 5 жерге курулуш керек да. Ал жерде көрүнгөн, жазылган. Кайсы жылы, качан жазылган? Бул 18-жылы силерге берилипти. Мореки эмечи, тиги кап. Мен азыр бүгүн алып, сизди келет дегенде атайын келдим да. Минсельхоз тарабынан берилген да бул? Жок, департамент водного хозяйства жактан берилген да. Анан ошол экини дагы контролго алып берсеңиз. Анан биз дагы чыгып карап турабыз. Анан эсе эметсе, ал жерден чын курулган сууну, ал жерден жанагы 1600 гектар жер новый орошение болот, ошо жаңы кылынып. Ошондон келген суунун баары кайра жолду каптайт да. Ошондо надо предусмотреть, жанагы пропускной эмелерди куруш керек да. Көзөмөлгө алынбай калган жерди азыр убактыңыз болсо жеринде көрүп, Гогой Кызыл Жылдыз, Гогойдун ичи жаракасы, лотоктор, цементтер упурап түшүп калганы, бордюрлар упурап атканын жеринде барып көрүп келсе кандай болот? Азыр бул жерден ооз-эки сөз менен чечилбейт экен да. Мынакей сиздин катарыңызда Султан байке отурат, ал жакшы билет. Министр келген министрликтин баары менен кубалашып, жана сиз эме журналисттерди жиберип атасыз, 2 машина менен кубалашып аларды тарттыра албай атабыз. Алар тиги консультанттардын айтканын тартып кетип калат экен. Биз көргөзгөн жерди тартпайт экен. Анан ошол жерди мынакей азыр уруксат берсеңиздер барып жиналыштан кийин барып көрүп жеринде сиз азыр иш алып атасыз да, биз айтсакчы көзөмөлгө алынып атат, эмнеге алынбайт депчи. Ошол жерден көзөмөлгө алынбай калган жерлерди көргөзөлү, көрсөңүздөр өзүңүздүн көзүңүз менен көрүп, ал жерден мынакей жаныңыздан, замдарыңыздардан сурасаңыздар билет. Буга чейин Момбеков келгенде да барып көргөзгөнбүз, ал жалпы жол кеңештин көчмө жыйыны менен келебиз деген курулуш архитектура курулуш комитетинен. Ал да келген жок. Убактыңыз болсо барып көрүп бергенден соң азыр бул жерден эчтеке сөз менен чечилбейт да. Участокчу кабылган элек. Аны подрядчик өзүнүн эсебинен үйдө ушундай дефекттер болсо, өзү эсебинен оңдоп
Sizler bazı ошол неме коюпсуздар. Тазалап беришти. Минтранс өтүп, ал ошол ген качысын өтөт, анан Минтранс деген дагы жол жаман болот. Ушу проектти кездеп түрдүк. Толук өзүңүз министр катары көзөмөл алып коюп, азыр көзөмөл алып алганда иштеп атасыздар, сөзгөчө. Алынбай калган жерди көрүп атабыз. Сиздин замдарыңызга чейин барганбыз. Проектиңиз канча бар, проектиңиз бул замдарыңыз азыр бүт эле тайып, мен бүт эле тайгенин каршысында жаман көрүп атам. Аны жегендерди айтып атам, ошо туура эмес кылгандарды айтып атам. Мен сіздерге айтайын дегенім, өткенде 2 жыл болып кетті ушул жерде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин комитетинин көчмө жыйыны болгон. Ушул жерге 7-8 депутат келген. Ичинде жанагы Тынчтыкбек Конушбаев башында турупчу. Ошондо министриңер, зам министриңер ушул жерде турганда биз сүйлөштүк эле. Мисалы, Жумгал районунда жашаган калктын 3/1 Чаекте жашайт. Бул Чаек райондун центри. Анан соответственно биз 90% мал күндүктүү элбиз. Биздин малыбыз дагы ошончолук ушу Чаекте топтолгон. Мына баарыбыз суунун бер жагында жашайбыз могу суу жээк деп. А жол тоонун түбү менен жаңы жол өтөт да. Ошол жаңы жол өткөндө биз 1 жылда кыштоого мисалы 10 000 деген бодомал, 40 000ден ашык жандыктарыбызды нарайдайбыз, кайра бер айдайбыз. Сезону менен жазында. Мына азырда көчүп атат. Биз ошончун айтканбыз, Кашкатеректе жанагы 300 метр неме өтөт деп атпайсыңарбы? Тиги, тиги. Кашкатеректин бер жагынан жанагы неме көпүрөт. Биз ошо жерге скатафрагон куруп бергиле дегенбиз. Ушул жерден кырылышып атып, мен 9 жолу турдум, булар 8 жолу отказ берди, анан жана Конушбаев бийлигиши аткарган ата элдин талабы. Киргизгиле проектиге деп киргизген. Азыр бүгүнкү күндө дагы скатафрагон проектибизде жок деп атасыңар. А биз айылдык кеңештин депутаттары дагы эртең чурулдайбыз, ызылдайбыз, мына ушул скатафрагон боюнча курбасаңыздар, биз дагы жолду өткөзбөгөнгө дагы чырылдап элди неме кылабыз. Ана могу жерде тиги Кашкатеректен түшө калганда, могу мясокомбинаттан өткөндөчү, Итакчыдан көпүрө турбайбы? Ошол жакта жаңы жолдо кетет. Анан мындай да, биз бижелди сиздер айтып атасыздар. Бул эл аралык Кыргызстанды түндүгү менен түштүгүн бириктире турган жол деп атасыздар. Bir күндө 40 000 машина өтөт деп атасыздар. А жерге барып сүзүшүп, ал кишини кармап, ана милицияга келип кимди коюп кетти бол. Биз даже айтканбыз, ошо скатафрагондун астынан ошо тиги кыштоого барып келген, козусуна барат, коюна барат, чабырына барат, чабанга барат, керектөөчүсүнө барган элдин баары ошо скатафрагон менен жана өтсүн деп. Бизде толтура. Москвич жүгүлүлөрдүн артын кесип алып, правас жогу айдап жүргөндөр толтура. Ал чыга калат, тигил бияктан келип коюп кетсе, адамдын өмүрүнөн артык эмне бар? Биз ушуну азыр чара көрүшүбүз керек болчу. Бул биринчи. Экинчи, мен айылдык кеңештин депутаты катары буга чейин да айтып келем. Жанагы могу немеңер иштеди, чүй прокси. Мына ошо жерде инертный сырьёго акча каралган. Ошол инертный сырьёнун акчасы айылдык кеңешке Чаек айыл өкмөтүнүн төгүлүш керек эле. Алар төгөбүз деди, 2 жылдан бери алдап төкпөй келет. Бул биринчиден. Экинчи, мына бул проекти келет. А биз Чаек айыл өкмөтү эмне үчүн анда миллиондогон акчаны жоготушубуз керек? Сиздер инертный сырьёну өкмөт менен акырын келишимге келип, жогору жактан апетип койгонсуңарбы иши кылып, анын баары өкмөттүн чөнтөгүндө калып, а бирок ар бир жерде жергиликтүү элдин кызыкчылыгы колгонуш керек эле. Бул экинчи суроом. Үчүнчү, мына атфалдар төгүлөт. Асфальтты алып төгүп атат. Жана башка бирдекелер келет, любой жерде 2 киши отуруп чай ичкен жерде дагы 2 кагаз мусор чыгат. А эмне үчүн атфалдар үчүн биздин айылдык өкмөтүнө акча төлөнбөйт? Мунун баардыгы дагы проектти акыры неме кылып койгонсуздар. Төртүнчү айтайын дегеним. Мына бул эми азыр четинен кетейин, жана жергиликтүү жолдор боюнча. Президенттин эмеси менен центрда 3 километр деп атасыздар. Бирок бир да жолу 3 километр курган жоксуздар. Муну мен эмне кылып атасыздар? Мен сизге айтпайм, Жанат Саматович. Сиз жаңы келиптирсиз. Просто келгениңизге ыраазы болуп туруп, ушунун угуп жыйынтык чыгабы деп айтып атабыз. Мынакей президенти дедик. 3 километр деп атасыңар дагы элди да алдап атасыңар. Өткөндө прямой эфир болду, мен прямой эфирден берсем, дагы эле алдап туруп бирдекени айтып, суроого жооп бербей туруп, буйтап кетип калышты. Азыр мындай деп атасыңар. Силер 3 километрди 5 метр ширина менен алып атасыңар. 6 метр ширина менен алып атасыңар. А биздин жолдор 10 метр, 11 метр жолдорду кайра алып келип туруп,
бүктөп келип туруп 1,5 километр 1,700 бирдекени куруп коюп кетип калып атасыздар. Бул биринчиси. Экинчиси, сиздер ошол проектти кургандачы биз деген эмне кылып атабыз? Жанагы айда туюм жумуртка айда жылаан жеп кетет дейт. Кышта туюм жумуртка кышта жылаан жеп кетет болуп. Мына береке биздин кылган ишибиздин баардыгынын артында ызы чуу болуп атканы ушундан болуп атат да. Мына мен сиздерге айтайын, азыркы мынакей кылып атканда. Могу Кызыл Жылдыздын астына келдиңер дагы, былтыр жасабай кетип калды. А жерден сас экен, чөгүп кетип атат, бул жерди жасаганга болбойт деп. Значит, а жерде сас болобу, астында таш болобу, эмне болсо дагы проектти каралыш керек эле да. А эмне үчүн анда ошону проектти жазып берип, анан ошол жасалбай калган жерлер үчүн кимдир бирөө жоопкерчиликке тартылдыбы? Орустар айтат, безнаказанность порождает преступление дейт. Мына безнаказанность мына алга алып кетет. Мына могу жаштар комитети эмнеге чыркырап атат? Именно ушу безнаказанностьтан келип чыркырап атат. Биздин эң чоң кемчилдигибиз эмне? Эгер сиз да министр болосуз, бул кызмат сизге келди, дөөлөт, бу дагы кетет. Бирок сиз эгер ушунун баары безнаказанно кала бере турган болсо, сиздин артыңызда дагы шалбыраган жаман сөздөр кетет. Буга чейинкине да жеп кетти, ичип кетти дейбиз. Бирок таза адамдырсыз. Бирок ошол жеп кетти, ичип кеттинин үстүндө болосуз. Эгерде наказывать этип, ошол күнөөлүү адамдарды эртеңки келе турган ошол кемчилдикти кайталабай турган болсо, анда биздин элибизге жумуш болот деле. Анан мынакей арычный система деген кирген жок проектиңерде. Аны кимдир бирөө куруш керек, кайра эле проектти аны тазалаш керек, талкалаш керек болуп атабыз. Андан тышкары дегенде алы келгенде мына тротуар кирген жок проектиңерде. Эптеп-септеп эле президент алдап бөлбөстүн күнү кылып кетип атпайсыздар. Мисалы, могу жерде отурасыз, мен тиги кишини сурадым дейт, ачкыча нарков айкени. Сиз кимсиз деп, сизди тааныштырды, бул кишини тааныштырып, тиги кишинин должностун айткан жок. Мен өзүңүздү тааныштырдыңызчы десем, дагы унчукпай неме кылып койду. Биз билишибиз керек ким менен сүйлөшүп, ким бизге түшүндүрмө иш берип аткандыгы тууралуу. Анан могу атвал боюнча дагы төлөгүлөчү айылдык кеңештерге. Биз айылдык кеңештер эмнеден неме кылышыбыз керек? Муну маселени коебуз. Эмне үчүн миллиард доллар кетип атат мамлекеттин эсебинен? Значит, ал миллиард доллар чайык айылдык кеңештин чөнтөгүнө түшпөсө, Байзактын, Дыйкандын чөнтөгүнө түшпөсө, значит кимдир бирөөнүн чөнтөгүнө кетип атат да. Ошолор проектте турат да. Анда ошонун баарын чогулткула дагы бизге ички жолубузду салып бергиле. Же болсо каналса арыш системабызды тоңдоп бергиле. Ошол атвал менен жанагы неменин акчасынан. Кайда бул акчанын баардыгы? Анан дагы бир айта кете турган нерсе. Мынакей азыр ооз начальниги туура айтып атат. Бала ыйлабаса эмчек кайда дейт. Мына биз чаектин ичине киргенден биз эми кеңеш неме кылабыз? Ар бир 500 метрге бирден гильза коюп кетишиңер керек. Бу дагы проектибизде жок дейсиңер. Эл өсөт, жер өсөт. Муну 3 жылга салган жоксуздар да. Миллиард долларды кыргыз элинин жонунан сыйрып. Бул кредит да. Муну түөлүктү салып атасыздар. А биз эмдиги жылы жолдун аркайсына чейин өтүп кетсек, наркоюздөн беркебизге канал алып өтө турган болсок, суу алып өтө турган болсок, же болсо коммуникационный бирдекелерди алып өтө турган болсок, бул системаларыңар каралбаппы да. Түп-түз эле куруп келтесиңер да. Значит, буларда бар акча. Вообще цивилизованный өлкөдө барлык нерсени ийне жибине чейин эсептеп туруп салат, урматтуу туугандар. Мына сиздин келгениңизге бүгүн рахмат деп атабыз. А бирок эртең бүрсү күнү кайра ушунун баардыгы келип, айланып келип, сизге неме кылып атат. Мына анан могу жерден айта кеттик. Проекти кирди. Кыргыз Республикасында конституцияга баш мыйзамдар турат, Баш мыйзамдан кийин, андан кийин мамлекеттик чоң мыйзамдар турат. Мына ошол жер кодексинде көргөзүлүп турат. Жер кодексинде кимде ким кандай бир стратегиялык курулуштар курулуп, элдин менчик болобу, үлүш жерлери алына турган болсо, мамлекет тарабынан компенсация төлөнөт деп турат. Биз адамдардын конституциялык укугун тебелеп атабыз. Ура! Жол куруп атабыз. А жол куруп атат, туура, ал жакшы нерсе, биз колдойбуз муну. Бирок ошол жолдун чекебелинде жашап, үйүнө ажырап, же болсо үлүш жеринен ажырап калган адамдын наны кетип атат. Анын жашоосу кетип атат. Аны ким төлөйт? Мына буну компенсацияны караган жоксуздар. А эгерде эртеңки күнү баарыбыз грамотныйбыз, эртеңки күнү соттошсок, баары утабыз. Потому что силердин жазган токтомуңар, келген келишимиңер, ал өкмөттүк мыйзам эмес. А мыйзам болсо, жер кодексинде, конституцияда таптак көргөзүлгөн биздин укугубуз. Мына бул жерден. Анан жана келишим менен иштеген техникаларды дегем, ага жооп бердиңиздер. Проект боюнча
турасы 6 метр қаралған. Это бүт райондорго ошондой. Силерде бияқта көрсөтүп кетти уже центральный көчөлөр 10 метр болсо, 10 метр болсо, ошого карата кыскарат. Потому что финансированиясы ограниченный. Ошо финансирование карата жол курулат. Бизге финансирование берсе, биз любой жолду кура беребиз, туурабы? Биз финансирование жыл сайын кандай финансирование каралса, ошого жараша жолдорду курабыз. Туура. Мен эмелерди карап көрөйүн, жанакы капсулалар боюнча, скотопрогон боюнча эмне кылса болот. Если убагында проектке кирбей калса, азыр уже, эмне кылса болот, ошолорду карайлы. Потому что же проекттин аягында экономия болсо, ошолорду киргизебиз. Биз сиздин маселеңизди баарын жазып алдык. Баарын жазып алдык. Телефонуңузду койсоңуз. Эмелер, в принципе, баары туура маселелер. Эми үчүн алар убагында кирбей калган, ошол убагында айтылса. Мисалы, көп эмелер бар. Любой мындай чоң проектте өзүнүн көйгөйлөрү бар, туурабы? Убагында айыл өкмөттөргө бергенде жазбай калышат, же вот азыр башка жакта проекттерде даже астындагы труба эмелер азыр жок. Азыр чыгып атат. Вот могу трубаларды же планы жок, анын каякта касып чыгарын. Жок, муну эметип бергиле бизге. Убагында эмне үчүн жазып айтып берген жоксуңар? Биз каралбай калыптыр. Айтпай калыптырбыз деген маселелер чыгат. Чоң проектте любой ошондой маселелер чыгат. Биз баарын жазып алдык. Ошону карап эмне кылса болот, дополнительно карап чыгабыз. Бирок азыр айта албайм. Муну жасайм, тигини жасайм, скотопрогонду жасайм деп аны айта албайм. Янсанович, сизден өтүнүч да, бул проект атайын бөлүн жасалды да. Анан ошол кезде сиздер эми жаңы болуп келатасыздар да, мурун Руслан бар эле, проекттин башчысы бар эле, министрибиз башка эле дегенде, ал кишилер менен келгенде ушундай отуруп, биз ар бир айыл өкмөткө көчмө жыйын кылып, ошол жерден консультанттар баары келип, биздин сунуштун баарын бергенбиз, письменно бергенбиз. Ар бир айыл өкмөтү эмне муктаж бар, жанагындай кое турган гризалар, жанагындай суу өткөрүүчү түтүктөр, же скотопрогон, баягы адамдардын эмесин баарына бүт детальный ар бир айыл өкмөткө даже bir күннөн жүргөн убакыттар болгон да, эми сизге чейин. Алып кетишти, киребиз, хорошо деди. Кетти да, жазашты дагы, bir күн айтты. Ал увеличение болуп кетет экен да, силердики киргенге мүмкүн эмес деп тептиштер да. Бирок бүгүнкү күндө бирин экин эмен киришибиз керек. Азыр ООС начальник айтып аткан нерсе, национальный проект бул 750 миллиондун проектиси, 1600 гектар жаңы жер БСР курулат. Муну азыр кирип кетпесек, муну кайра эртең эле кайра каза алса эрте. Анткени президентибиз мынакей 750 миллион сомду алып келип коюп берип атат. Азыр биз куруп баштайбыз. 50 километр канал келет. 3 жерден жанагындай суу өтүш керек. Муну карабай атат сиздердики. Канча жолу мына биз да барып келдик, администрация барып келди, министерство өзү кийлигишти, департамент өзү кийлигишти. Бирок сиздерден проекттин институт жок, кечигип калгансыңар дегендей дейт да. Жок дегенде ушундай нерселерди өзгөртпөсөңүздөр, кайра бусканга туура келет да. Ал деген алдагы сиздердикиндей эле ошондой. Мен айттым, анын баарын ар бир койгон маселе боюнча мурункуну карап берсеңиз, биз азыр ушуну обобщать этип туруп сизге берели, ар бир айыл өкмөттүн сунуштары, мүмкүнчүлүктөрүн баарын берели, анан карап берсеңиз. Аны эч ким чөнтөгүнө сала албайт. Кантип каралбай атат? Мисалы ошол жана чоң проект өтүп баратат депчи. Мисалы эмне келип атат? Мына Кеминдатка өттү, башка проекттер келди. Эл менен мамлекеттин ортосундагы чыр эмнеден чыгып атат? Жеп кетти. Мына ушундан келип чыгып атат да. Мен депутатмын өмүр бою. Мен муну эртең да айтам, бүрсү күндө айтам. Ушуну мен айта берсеңиз, значит, мен ар бир айткан сайын силердин огородуңарга таш ыргытып атам. Туурабы? Бул это факт.
Анан силер жок деп койсоңуз, значит, куда доляда экен деп коюлуп отура бересиз. Анан ушу менен кантип кылабыз? Изменение, дополнение проекта тууралуу мен уже сунушун берип атам дагы элечи. Телефонмен чалып атам, уже мен телефонду черный болуп койгонмун, эмне албайт. Служебный мен чалгам, аны албайт. Иштегендер менен чалам. Азыр деп отурат. Анан проект бүтсө, бүткөнүн көрсөтүп, элдерге айтам. Могу проект бүтүп калыптыр. Бүтө элек болсо анда изменение, дополнение к проекту жана гильза менен скотопровод. Проект боюнча мен байкин предложенияларын чогуу бериле экен. Ошол боюнча мен отдельно карайм. Проект боюнча. Кантип киргизалабыз же киргизалабызбы? 4 ай боюнча сунушта, бүт айлык өтөрүм сунушу. 201 кемиң деп инерти сырьёнун акчасы проектиңерде жүрөт. Ал проектидеги акчаны алып келип бизге төгүшүңөр керек болчу. Бизге төгүлбөгөндөн анан акча кайда кетти? Эми мисалы үчүн дагы кубалашып ушинтип эле соттошуп жүрө беребизби? Мен айтпадымбы? Проект боюнча отдельно сүйлөшүп, отдельно совещание кылып, аны карайбыз. Проект бүткөн. Аны дагы мен барганда карап чыгам деп эдим. Четинен түшкөндө бирок талабыбыз ошо нары жол түшкөн жакта. Актатырдын мал өтөт, Актатырдын бияк бет бүтпүстөн суу ичет. Анан мал өтө турган түптүс жер, ага билбейм кантип жанагы мал өтө турган эме саласыздар. Эгер сообуз дейсин, бая күнү Адыл Солтоевичке келип айтып кеткен. Эл пикетке чыгабыз, прокурорго эме жазып, президентке арабыз жана оору чыгып калып бара албай калдык. Анан эми өзүңүз эле азыр кеч кирип кеттик, көрсөңүз болмок, бооруңуз ооруйт. Бүт чөп тартабыз, тракторлор өтөт, картошка айдайбыз, ошо жол сала турган жериңердин баарын суу каптайт. Жерибиз бар. Анан эми мындай чекесинен тоонун түбүнөн өтсө болбойбу? Караштырып көрбөйсүздөрбү? Сообуз дейсин. Эгер мынтип болбосо кат жазып атабыз, сиздерге жөнөткөн атканбыз. Анан президентке чейин барабыз анда биз. Аялдарды мен отургузбойм уяга алып келип. Анан эми ойлонуп көрсөңүздөр, мен билбейм, баля басып каякта жол түшүп атты эле, жүрөгү ооруп өлмөй болду. Сизге мен Көйүчү айылдын тургуну Артик Жоробай. Былтырда ушул жол боюнча кичине чырылдап Адыл Солтоевичке да жаман көрүндү элек. Ошол иштегендерге былтыр да ыраазы болгон эмеспиз. Анан баягы эмнеден сумма өскөрбөйт дегендей былтыркылардын эле шапкасын быйыл кийип алыптыр. Сиз мындай катуураак айтып койсом кечирип коюңуз. Жана сиз көсөмөлдөтүп атасыз жатпайсыз. Сизге көсөмөлдөгөндү ким айтып атат? Ошол жакта көсөмөлдөп атат деп, тодун эле. Эч ким көсөмөлдөгөн жок. Менин үйүм жолдон 12 метр, 13 метр мындайраак. Ошол жерде иштеп атышат азыр. Ушу азыр барсаңыз көрсөтөм. Моорикинде таштар, мындай таштар бүт кум менен таштар аралаш төгүлүп атат. Анан ошончо мисалы үчүн 100 машина төгүлсө, 2 киреде жүрүп атат, ошондо 1 киши таш терип атат. Жанагы мындай үстүндө сетке койгон машиналар ары бери өтөт, эмне кылып атышат билбейбиз. Азыр элдер чыркырап атат, биздин айыл Көйүчү айылы. Мындай жол бизге кереги жок деп. Себептен моркундай таштардын арасында 2 таш биригип калган жерде ортосунда эме калат, боштук калат. Мындай эме калат. Боштук калат. Ажер 12 престеп, 12 эмесең жанагы 50-60 тонна көмүр менен кетип бараткандар экелегинде талкалап коет ал жолду. Тиги көгөй менен Кызылдыстан жаман болуп чыркыбайбыз. Экинчи жанагы Прогон скота деген Көйүчү айылында жок экен. Биздин мал ошол жерде 200 түтүн мал ошол жерден мал айдап өтөт. Жана көбөй менен жок дегенде ортосу среднийде Прогон скота керек. Ага, мындай эле салып турбу? Ошону проектиге сөз киргизишиңер керек, жолдош министр. Анан жана көсөмөлдөгөндө, ким көсөмөлдөп атат ошол? Тодун. Эч ким көсөмөлдөгөн жок. Эми техникаларын көрсөң, ар кандай жүрөт. İçkilik de var arasında. Neyse şunda aytayım, içkilik de var. Men özüm görüp çırkana otam. Men tigi Adıl Soltoviçke aytayın dedim, neni koyçayım dedim, bir ökönü geçirip koyalım. Üçüncüsünde karın olganda aytayın dedim. Bir ekinci bıltır, mına gısemden barın satıştı. Oşun için akçanın barın joğa düştü. Yol işlegen yok bıltırkılar. Tolka gana may sattı, arka jaka tigi toprak taştı. 300 somdan bir kamastı kovam. Men bıltırda oşolarga aytıp jaman göründüm. Быйылда айттым жана Забби дегенге Түркпү эмнеси? Ошого айттым, бу бес контроль
иштеп атасыңар силер деп. Забий деген иштеп атат. Ошол жерде чоң менмин дейт. Анын жардамчылары бар экен, жанагы жол тамдабас машиналар менен ары бери өтө берет. Эмне жумуш кылып аткандайсыз? Эмне жумуш кылып аткандайсыз? Анан кийин жанагы төгүлгөн машинанычы. Бир машина эки бөлүп төгөткөн дагы бир кишине болуп коюптур ошончо машина. Ошол ташты терип бите алабы. Үстүнө киредир жүрөткөндө анан жана таптагыч менен таптайт да үйдүн баарын тиришине талкалап. Терезенин баарын сындырып. Анан кичине мындай көсөмөлдөй турган кишини нормалдуу боло же болсо, бул кишилер айткандай жанагы коомчулуктан коюш керек. Ар бир айдан бир 2-3 кишини. Мындай сұрау бар да, жалпы Кыргызстан деңгээлинде сурады. Мына сиз айтпаңыз берде турчу любой жолду сала беребиз депчи. Жанар Саматович, бизге любой жолдун салганын кереги жок да. Бизге жолду жакшылап туруп салууга да. Мына күзүндө салган жолдорубуз мына жазында эзилип калып, бакатпай болупчу. Карапайым элдин канын ичип бүтпөй болуңар да. Канча деген миллиондогон акчалар ушу налог төлөгөн адамдардын акчасынан келип салып атасыңар. Силерге окшогон ушу министрлер, силердин орун басарыңар ошол жакта иштеген адамдар контроль кылбайт, жанакынча акча жок болуп кетип атат да. Буга ким күнөөлүү? Эң биринчи мурда сиздин ордуңузда отурган адамдар күнөөлүү да. Эми мындан кийин дагы ушундай боло турган болсо сиз күнөөлүү болосуз да. Өкмөт болсо эптеп ушу жолдорубуз жасалсын деп акчалардын баарын бөлүп берип атат. Мына күзүндө салган жолдорубуз жазында жок, комплексный иш жок. Мына жолдорубуз весогабаритный контроль кыла албайт. 40 тонна жүрө турган жолдо 70 тонна жүрөт. Мунун баары эле айтылса сизге сын да. Анан ушуну байке жакшылап бир контроль кылып, биз комплексный иш алып барбайсызбы? Маякты такыр контроль кылып койдум. Мисалы мен өзүмдүн 3-4 машинам бар да, грузовой машина. Тартипке салып, жакшылап наказать этсеңер биз өзүнүн нормасы менен ташыйбыз. Ошондой болбой атат да. Элдин канын ичип бүтмөй болдуңар чын өйдө жакта бийликтегилерчи. Миллиондогон акчалар кетип, ар кайсы тармакка, жол тармагына транспорт министрине жолго отурулат. Аяктан жейсиңер, тияка отурулат, тияктан жейбиз. Жанагы биздин кийимде эле бар, ыйык сактап урпактарга беребиз. Ыйык сактап урпактарга бербей эле жок кылмай болдуңар Кыргызстандычы. Айрыкта Сапарбековдун янында көпөрө салган. Ошол жерде күздүндө ноябрда бүткөн жок, быйыл чыгып калды мына. Азыр ошол жерге бак сайып койдук. Бирөө кирип кетпесин деп бак сайып турат. Чыксаңыз көрсөтөм. Мына менде 300-400-500 метр. Мактыйып Сапарбековго булгандан көпөрөнүн түйүндө жыгач сайып турат. Айчиев көчөсү мына. Чүбрөксү. Эмеспи, кайра эле эптеп эле жолун тапшырып, акчасын беребиз, левый менен тапшырып кетсе, кайра эле келип, кайра эле ошол руту эле элдин бул эмесин жей береби, эмгеги. Карап атабыз, кара тизме көп, башка тендерге катыштырбайбыз. Жок, эми ошо, биякта мен билим, мисалы, жол билимдимин, бирок именно ошол эме жөнүндө билимим жок да. Эми ошол нерсе менин оюма келип атат, бул нерсе силердин оюңарга илгери эле келиш керек эле да байке. Светофор, лоток, тротуарлар боюнча. Бул Зарылбек байке менен да эртең менен берген кайрылууларыбызды такташып кайра дагы катты жаздык, киргиздик. Анан эми ошо айтып атышпайбы азыр келечекти айтып атышат да. Биздики келечек эмес эле азыр коюп кетиш керек да. Көп жерлерге лотокторду, көп жерлерге турбаларды, анткени айылдын так ортосун бөлүп өтөт. Ошо энде бир где-то 401 түтүн бар. Ошонун так ортосун бөлүп өтөт. Малдын баарын айдашыбыз керек эки жака. Ошенге 3-4 2ден скотов прогон десе бизге 3тү жөн эле минимум уруп беришиңиз керек. Антени айылдын ичи менен өтөт. Анан эми ошону айтып коелу сизге, ошондой эле катты ошондой эле бергенбиз. Негизи бир айга бирден Эми ал сиз тиги министерство транспортун кызыканбай эле туруңуз, биз эми сунушубузду айтып алалы. Куйручук айтып атканда унчукпай турдук да бизчи. Анан эми ошо энди жакшыраак карап берсеңиз, анткени жолдун бияк өйүсүндө да огород, тияк өйүсүндө да огороддор бар да. Асфальттан өтөт, турбалар өтөт, арттын баары өтөт. Анан эми көбөйдүн башына келип токтодуңуздар эле, ошого биздин жол кирди деп ошондон бери деле мындай жакшыраак деле топурак деле төгүлбөй жакшы байке бирке ремонттойт. Ошо менен жатып атабыз. Былтыр сасык экен деп жолубузду да асфальттабай кетип калдыңар. Чаңга көмүлүп, ажене детсадыбыз менен конторубуз чаңга көмүлүп турат азыркыга чейин. Унчукпай эле отурабыз биз элде эле. Бирок эми ошону жасап берип коюңуздар, унчуккан кишиники эле жасалып анан унчукпай койгондук калып калбасын.